Кыргыз Юнион жаштар уюму Шанхай шаарында 1-3 майга чейин маданий курултай өткөрөт. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Талгат Молдалиев бүгүн Коомдук биринчи каналдын пресс-борборунда өткөн маалымат жыйынында билдирди. Курултайдын башкы максаты Кыргызстандын маданияты жана салттары менен Кытай элин тааныштыруу. Аны менен катар курултай алкагында жаштар менен биргеликте билим берүү системасы тууралуу дагы талкуу жүргүзөт. Кыргыз Юнион жаштар уюму 2010 жылы түзүлгөндөн тартып көптөгөн спорттук жана маданий кайрымдуулук иш-чараларын өткөргөн. 2014 жылы Кытай Республикасында кыргызстандыктардын биринчи курултайы өткөрүлгөн. 1 майдан 3 майга чейин Кытайдын 14 шаарынан 150 кыргызстандык чогулган. 1 май күнү биз Шанхай шаарынын кооз жерлерин көрсөтүп, Шанхай шаары менен тааныштырган болчу. Ал эми экинчи күнү бул расмий түрдө өткөн болчу. Тегерек столдо отуруп, бири-бирибиз менен ой пикир алмашып, Кытайдагы ушу биздин студенттердин, ишмерлердин кыйынчылыктары жөнүндө жана ошондой эле ата мекенге кайсы тармактардан эмне менен жардам бере алабыз деген темалар көтөрүлгөн болчу. Ал эми үчүнчү күнү болсо маданият күнү деп атап койгонбуз. Анткени бул улуттук оюндарды, мисалы айтсак чүкө, кыргыз күрөш, макал айтышуу, акый айтышуу, ар кандай улуттук оюндарда өткөрүлгөн болчу. Кытайда кыргызстандыктардын биринчи курултайын Кыргыз Юнион уюму өзү толугу менен каржылаган болчу. Жана ошондой эле 2014 жылы таанышкан биздин улуу урматтуу байкебиз Ибраев Саматбек Кулукевичтин колдоосу менен ал кездеги жаштар министрлиги Алязбек Толбашевич келип биздин курултайга катышып чоң салымдарын кошуп кетишкен.